Күмүш Суранова 1924 жылы 5-майда Нарын облусуна караштуу Нарын районундагы Онарча айыл өкмөтүндө туулган. Өзүнүн атасы Эралы жана баккан атасы Суран. Апасы Бурулкан тууралуу Күмүш Суран кызы көзү тирүү кезинде балалыгы тууралуу мындай тескерет. Апасы Бурулкан атасы Суранга 13 жашында баш кошуп, тилекке каршы апасы төрөбөгөндүгүнө байланыштуу апасы Бурулкандын бир тууган агасы Эралынын жаңы төрөлгөн кызын багып алышып, Күмүш деп ат коюшат. Ата-энеси канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай багып чоңойтот. Ошентип Күмүш Суран кызы ата-энеси башка экенин зекелек кезинде билет экен. Балалык чагы Эчки Баш айылында ата-энеси менен биргеликте мал багуу менен өткөн. Эмгек ишмердиги Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында жаш экенине карабай чарбалык иштерге аралашып, өзүнүн айылында китепкана башчысы, тебелчи, жылкы ферма башчысы болуп иштеген. 1954 жылы республикалык 2 жылдык партиялык мектепти окуу аяктагандан кийин колхоздогу жетекчилик кызматтарга көтөрүлгөн. Казангулган айылдык кеңешинин төрайымы, партиянын Нарын райкомунун бөлүм башчысы, райондук аткары комитетинин төрагасынын орун басары кызматтарын аркалады. 1957 жылы Онарча айылдык кеңешинин төрайымы болгон. 1958-1971 жылдары Нарын районунун коммунизм колхозунда башкарманын төрайымы болуп иштеп, эмгеги менен бүткүл жумурай журтка таанылган. Күмүш Суранова 1950-1954 жылдары СССР Жогорку Советине депутат, 1959-1963 жылдары Кыргыз СССР Жогорку Советине депутат болуп, Нарын облустук кеңешке 3 жолу, Тияншан, азыркы Нарын райондук кеңешке 7 жолу депутат. Көп жолу республикалык аялдар съездинин, колхозчулар съездинин, Керек-жарак союзунун съездеринин делегаты болгон. Постсоветтик доорго Кыргызстан аялдарынын конгрессинин курултайларына жигердүү катышкан. Күмүш Суранова 1995 жылы Москвадагы улуу жеңиштин 50 жылдыгындагы салтанаттуу правдага барган. Ошол эле жылы Бейжин шаарында Бириккен Улуттар уюмунун аялдардын акыбалына арналган 4-бүткүл дүйнөлүк конференциясына катышкан. Күмүш Суранова иштин көзүн билген жетекчи, чарбалык жана коомдук чыйрак ишмер айым экенин айгинелеп, элет экономикасын көтөрүүдө, айылдагы элдин жашоо турмушун жакшыртууда, айыл маданиятын жаңы баскычка көтөрүүдө көп иштерди бүтүргөн. Ал иштеген жылдары Оттук жана Онарча айылдарында клуб, маданият үйү, мектептин жана балдар бакчасынын жаңы имараты, ири сугат каналдар, жаңы үйлөр, короо сарайлар, суу түтүктөрү, мончо дүкөндөр курулган. Мурдагы Совет мамлекетинин өз учурундагы лидерлери Иосиф Сталин, Никита Хрущев сыяктуу инсандар эмгегин көргөн. Күмүш Суранова чыгармачылык шык тарамити аркылуу да жалпы журтка таанылган инсан эле. Бир нече китептерди жана бир катар публистикалык макалаларды, өз замандаштары жөнүндө эскерүүлөрдү жазып калтырган. 1967 жылы Бакыт берген партиям, 1971 жылы Баба Дыйкан, 1993 жылы Онарча, 2002 жылы Өмүр чыйыр, 2006 жылы Баскан эске кылчайуу китептерин жарыялаган. Өмүрлүк жубайы маркум Данияр Борбодоев өз айылынын кадырман карыяларынан болгон. Күмүш Суранованын 2 кыз, 2 уул, 21 небере, 34 чөбөрө, 5 кыбырасы бар. Эмгеги менен элдин эсинде калган Күмүш Суранова 2012 жылы 2 октябрда 88 жашында дүйнөдөн кайткан. Кутман эне өмүрүн эл үчүн арнаган даңктуу аял заты Күмүш Суранованын эмгеги урпактар үчүн тарых болуп сакталып кала бермекчи.